Мекке шаары. Biz Nur Toğusu'nun başındayız. Bugün 2 ay 2 fevral 2020 yıl. Bugünkü özgöçö çisloda özgöçö gündör boldu biz üçün. Bugünkü günübüzdü sayahat menен ötkördük. Ekskursiya menен ötkördük. 3-cü toğgo çıktık inşallah. Nol жерди караңыздар. Nur Toğusunda үңкүр, мынандай үңкүр жайгашкан экен. Мен азыр бул үңкүрдүн тарыхын устаздан сурайм. Пайгамбарыбыздын жашынган жери балким ушул жер болушу мүмкүн. Бул жерде намаз окушат экен. Мына ушундай достор, өзү тагуучу ол жер, ана ошол жер. Ал жерден нарагынан чыгып келип кайра бияна түштүк. Кайра биягынан чыгат экенбиз. Достор, бул жерге келиш өзү эле бир азап экен. Караңыздар азыр бул жерден. Girişti karаңыздар, мына кычыктап, эптеп мынантип келишет экен. Мына чыгып келе жатат. Мен да азыр ушинтип өтүп бияга келгем, кайра ушинтип өтөм азыр наракка. Мынакей, бисмилля. Охо. Мына сиздерге. Бияга келбей коеюн десең, атайын тоонун башына чыккандан кийин бияга сөзсүз келиш керек экен. Мына. Мынакей. Жолдорду көрүп атасыздарбы? Мына сиздерге жашынган жер ушул жер чыгабыз. Ана. Мен бул жагынан чыктым. Бул жагынан чыксаң, Мекке шаары көрүнөт экен, мынакей. Ана сиздерге жаркырап туруп калды. Тетигинде саат турат. Кабанын жанында саат. Мен кайра жогору чыгып атам. Мына достор, мен азыр келген үңкүр онол үңкүр. Нол тоолу таштын астынан өттүм. Мынакей. Азыр шам намазы болуп калды. Шам намазга биздин жаамат тизилип калышты. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alamdın egesi olgan Allah Ta'alaga maqtoolor şükürler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Sallallahu aleyke ya Resulullah. Sallallahu aleyke ya Resulullah. Sallallahu aleyke ya Resulullah. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insaniyatı tunguyuktan alıp çıkış için Makka-i Mukarrama'dagi толгон токой ширктер, толгон токой буттарды көрүп, бүткүл аламды жараткан Алла Тааланы ушул жерден пикир кылып келип, ушул Хира тоосундагы үңкүргө келип отуруп, өзү жалгыз отуруп ушул жерде пикир кылган. Анан эң алгачкы жолу Жабраил алейхиссалам менен ушул жерде жолугуп, Алак сүрөсүнүн алгачкы 5 аяты ушул жерде назил болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Кур'ан-ы Карим аяттары назил болгондон кийин бул тоонун аты Жабалин Нур, Нур тоосу деп аталды. Жабраил алейхиссалам бул жерге келгенде Жабраил алейхиссаламдын канаттары асманды жаап калчу. Ошончолук деңгээлдеги улуу күчтү пайгамбарыбыз көрүп, Алла Тааланын берген аяндарын көтөрүп, эң алгачкы жолку аяттарды ушул жерден назил болгон. Азыр биз Кыргызстандан келген умра зыяратчылары бул жерге келип, пайгамбарыбыздын кадам жайларын көрүп, пайгамбарыбыздын бул жака келгендеги акыбалын өзүбүздүн акыбал менен сездик. Biz жаш болсок дагы азыр канчалаган жолдор оңолуп, тепкичтерди жасап койсо дагы араңдан зорго чыгып келдик. Şu пайгамбарыбызга кайта салават айтып, пайгамбарыбыздын ушул жерге келгенине ыраазычылык билгизип, өтө пайгамбарыбыздын үммөткө болгон курбанчылыктарын биз жан терибиз менен сездик. Алла Таалам бардыгыбыздын кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Бул жердеги ар бир ошол кадамдарыбызга ажыр сооптор жазылсын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам менен ахирет күндөрүндө бирге болушту насип этсин. Пайгамбарыбыз Кавтар суулары менен тозуп алып, бардыгыбызды шафаатын алсын. Ал эми бул дүйнөдөгү жашообузда Аллахым өзүң береке бер, жүрөгүбүзгө ыйман толтур, такыбалык менен жашашты насип эткиниң.
бир туугандарыбыз, эли журтубуз, бала чака, неберелерибиздин баардыгын Аллахым өзүң хидаят бер, ыңсап тавфик бер, эли журтубуз, мамлекетибиз аман болсун. Биз дагы мына сапарга барып баратат, эсен аман эли журтубузга тыныч жетип алышты Аллахым насип кылсын. Урматтуу момун мусулмандар, урматтуу туугандар, сиздердин баарыңыздарга ушул жерге келишти Аллахым насип кылган болсун. Албетте биздин ар бир кадамыбызда ушул Аллахты жакындан таанып, иманыбызды жаңыртып, бул жерде дүйнө жүзүндөгү келген момун мусулмандарды бир туугандык көз караш менен карап, ушул Кудай кааласа бир топ оңолдук дейбиз, бир топ жакшы ниеттерди кылдык, бир топ пикирлерди кылдык. Кудай кааласа эми баргандан кийин ушул такыбалык менен, пайгамбарыбызды сүйүү менен, пайгамбарга болгон махаббат менен, Алла Таалага ушу такыбалык менен калган өмүрүбүздү ибадат менен өткөрөбүз деп кайта-кайта өзүбүзгө сөз берип атабыз. Алла Таала ошол ниеттерибизден кайтарбасын, амалдарыбыз салих болсун, бул дүйнөдөгү жашообуз берекелүү, ахиретибиз абад болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. باكستان انت باكستان هذا Maşallah azan başlandı. Мынакей шам намазын азан айтылып атат. Буюрса Мекке шаарында жүздөгөн мечиттерден азан айтылууда. ياسمين مالها فين؟ ياسمين ياسمين مالها فين ياسمين؟ Allahu Akbar. Ayo, Rita. Efendim? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.